Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Садыр Жапаровдун демилгеси менен өлкөгө 100 даана заманбап өрт өчүрүүчү унаалар алып келинди. Социалдык тармактын колдонуучулары мыкты деш керек, чынында Кыргызстанга 100 даана заманбап жаңы өрт өчүрүүчү унаа келди. Өрт өчүрүүчү машинелердин паркы мындай масштабтуу жаңылоо Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп калды. Мындай ири сандагы техниканы өлкөгө алып келүү президент Садыр Жапаровдун Кытай Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен болгон сүйлөшүүсүнүн негизинде ишке ашып отурат деп жазылат маалыматта. Блогер Улукбек Карыбек уулуна иш козголду. Зулушевден комментарий. 31 январда Бишкекте башкы прокурор Курманкул Зулушевдин маалымат жыйыны өтүп, анда ал блогер Улукбек Карыбек уулуна карата ачылган ишти жеке көзөмөлүнө алууга даяр экенин билдирген. Маалымат жыйында Улукбек Карыбек уулу башкы прокурорго суроо узатып, маек алуу, айрым мыйзам бузуу фактылары боюнча маалымат берүү үчүн кабыл алуусун өтүнгөн. Башкы прокурор суроого жооп бергенден кийин блогерге ачылган иш тууралуу сөз кылып, аны жеке көзөмөлүнө алууга даяр экенин белгилеген. Эгер сизге козголгон кылмыш иши боюнча нааразычылык болсо, 4-күндөрү келиңиз, кабыл алып, жеке көзөмөлүм алып карап берем. Эгерде сиздин аракетиңиздерде кылмыштын белгилери болсо, жалпы жарандар катары жоопко тартыласыз. Эгер жок болсо, кылмыштын белгиси мыйзамсыз болсо, анда биз кыскартабыз, деген Зулушев. Эскерте кетсек, 11 январда блогер Ысык-Ата райондук милициясына суракка чакырылган белгилүү болгондой, анын суракка чакырылышына Ысык-Ата районундагы Тажикстандан келген кайрылмандардын жагдайлары боюнча берүү чыгаргандан кийин, ал боюнча блогердин үстүнө милицияга арыз түшкөнү себеп болгон. Чүй облустук милициясына репортер КЖге билдиришкендей, Улукбек Карыбек уулуна кылмыш жаза кодексинин 363-беренеси кылмыш жасалгандыгы жөнүндө билип туруп жалган билдирүү жасоо боюнча иш козголгон. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Урматтуу Орусиядагы мекендештер, Москва шаарындагы стоматолог Уларбек Абдиллаев өз кызматын сиздерге сунуштайт. Пломба, тиш дарылоо, тиш алуу, протездөө, гигиеналык тазалоо, брекеттин баардык түрү, металлокерамика, цирконий жана имплантация жасалат. Бизде сиздер үчүн рентген жана консультация акысыз. Жуманын 7 күнү тең дем алыссыз иштейт. Биздин дарек Москва шаары, метро Дубровка, Шариково-Подшипновская, дом 40. Экрандагы байланыш номуруна жазып, же чалып тишиңизди дарылаңыздар. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев эл жерлерин трансформация кыла албай кыйналып жатат деп билдирди. Жогорку Кеңеште Ата журт фракциясынын лидеринин орун басары, агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Жаныбек Кыдыкбаев көп жылдардан бери карапайым элдин көйгөйү болгон жерди трансформациялоо кылуу боюнча көйгөйдү көтөрүп, өз социалдык тармактагы баракчалары аркылуу кыргыз элине кайрылуу жолдогон. Эл өкүлүнүн кайрылуусун эч өзгөртүүсүз сиздерге сунуштайбыз. Жер тилкесине ээ болуп, там салып, өз алдынча түтүн булатуу ар бир жарандын максат эмеспи? 30 жылдан бери жер тилкелерин трансформация кылуу саясаты такыр эле элге далысын салып туруп алды. Тескерисинче, мамлекеттик органдар мындай орчундуу маселени өзүлөрү демилгелеп чечип, жарандардын бакубат жашоосуна шарт түзүшү керек эле. Бүгүн Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында Кыргыз Республикасынын аймактарында жер тилкелерин трансформациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин маалыматын уктук. Чынын айтайын, чеке жылыткан маалымат уга алган жокпуз. Элеттик орто муундагы, жаш муундагы жарандар шыпты тиктеп кыялдануудан башка аргасы жок калды окшойт. Үйүң үстүндө, казанын астында болсо мындан ары өткөн бакыт барбы ата канат? Бүгүнкү жыйында толук канааттандырарлык маалымат ала албагандыктан трансформация боюнча маселени кийинки кеңешмеде кеңири форматта каралмай болду. Азырынча ушундай маалымат бере алам, деген эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев. Алпысы ошол негизи менен көп жерде документтерди артка кайтарып атыпсыздар да. Анткени айыл жергелеринде баягы көбүнчө сугат жерлер бар айылдын тегерегиндечи, бирок деген население өспөдү. Бүгүнкү күндө бир үйдөчү 3 баласы болсо 3 келини менен 6 баласы менен 10 киши жашап атат.
айтып атат бизге барган сайынчы биз жер үй салганга возможность эптеп чыгаралы, бирок жер сатып алганга возможность жок дейт. Биздин айылдын четинен эле жерлерди бөлүп бергилечи, трансформация кылып бергиле болду дейт. Биз үйүбүздү, суубузду өзүбүз тартып алабыз деп атат да. Ушул көйгөй эмнеге чечилбей келатат да? Ошол айылдык кеңештерден силер айтып атасыңар, ылдый жактан баштайлы дейсиңер. Ылдый жактан баштаганда айылдык кеңеш депутаттар ошол өзлөрүнүн муктаждыгына жараша жерлерди бөлүп токтомдорду чыгарып берет экен. Ген план өзлөрүнүн планына киргизишет экен, ген планга жасатат экен. Келет экен да минус калып келсе, минус регистрация кылбай коет экен. Ушу көйгөйдүн баарын силер чечишиңер керек, трансформация кылып алгандачы. Ушул маселени карабайсыңар, кандай чечесиңер ушуларды? Ар бир айылда ушундай население көбөйдү. Бүгүн кече мына электр тиги Минэнергетикага суроо берсең, эмнеге себептен үзгүлтүксүзгө учуруп атат десең, бизде потребительдер көбөйдү дейт, население көбөйдү, миллионго жетти дейт, а жерди бербейбиз да. Макул бул мораторий киргизип койдук, шаарлар, чоң шаарлар өйдөгө өсүш керек, бирок айылдар каяка өйдөгө өспөйт да. Бир үйдө 10 киши жашап атат. 2-3 баласы менен, 3 келин менен бир үйдө батпай атабыз дейт. Ушундай ушул элдин көйгөйү да булчу. Анан ушуну качан чечесиңер, кандай жолдору бар ушул боюнча, ар бир аймак боюнча. Мына силер азыр берген отчетторуңарда мына Ысык көл областы боюнча 3 эле район боюнча бир маалымат бердиңер да. Калган айылдарда жокпу эмне? 3 айылдарда деле аз эле берип атасыңар, аякта да 17 гектар жер. Каракол аймагында, тиги Ак сууда ошол бир эле айыл өкмөт көрүптү. Калган айыл өкмөттөрдө мындай көйгөй жок деп ойлойсуңар же кандай? Жанак Султанович, бул азыркы учурда жана токтомдор бекитилген боюнча бердик да маалымат утвержденный период трансформация болгон жана 21-22 боюнча приложить тиркеме кылайыкчы. Көлдөн бизге трансформация аябай көп келген болчу, бирок калктуу конуш которууга да 512 токтом бар эмеспи? Буга чейин чечимдер бар, анан кийин курулуп калган жерлер деп 2018-жылы чыккан. 2009-жылга чейин чечимдер бар деп. Ошондой трансформацияга көп жерлер келген. Бирок жана Мунапыс мыйзамын кабыл алгандан кийин биз аны кайра ылдый чүргөнбүз да, ошо Мунапыстын акимдердин алкагында чечесиң райондук комиссия деп. Көп трансформация көлдөн именно 20-21 жылдары бизге именно Мунапыс боюнча келген да, 512 токтом боюнча. Жок, ошо Мунапыска ал салынып калгандар да, алар ошол аркылуу жок салып алгандар. Алар 20-30 жыл болуп кетти, алардын салып алганда 20 жыл болду алды. Ошолордун үйлөрү бүтпөй келатат да. Макул, ал Мунапыс менен ал жагы кетсин. Бирок андан дагы тышкары очередте турган население көп болуп атпайбы? Бизге ар бир аймактачы. Биз өзүбүз да ВКС өткөргөн болчук, ошо Ак суу району боюнча да, жана башка райондор менен Ысык көл району боюнча именно калктуу конушка алып келе турган жерлиңер болсо алып келген. Бирок аларды жана Мунапыска даярдалып, анткени куруп калгандар да Мунапыска ал ошол биздин президентибиз ошол указание берип, мыйзам чыгаргандан кийин силер ошол боюнча иштеп атасыңар. Башка агач андан да башка маселе бар да. Андан башка трансформация маселеси бар да, ошондо население өсүп атат ар бир айылдачы. Кээ бир жерлер баягы басып алып салбай эле күтүп атат. Ошо айыл өкмөттөрдөн, местный кеңештерден токтомдор чыгарышкан, турат ошол бойдон. Гүлшайыр Садыбакасова кызматтан кетүү арызын жазды. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониясынын жетекчиси кызматынан кетүү арызын жазды. Бул туурасында ал жергиликтүү басмалардын бирине билдирген. Арызымды жазып келдим, алайын деп чечтим деген Садыбакасова. Белгилей кетсек, буга чейин ал социалдык тармактагы баракчасына жеп койду деп күнөөлөнүп каралууга туш болгонун, кызыктар тарап кокустан пайда болгон кырдаалды кубануу, сүйүнүү менен пайдаланышканын жазып, жаңы жылдан кийин жумуштан кетем деген сөзүнө туруп, өз каалоосу менен арыз жазууга Бишкекке бет алганын билдирген. Эсиңиздерге салсак, былтыр Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы маданият тармагындагы кадр маселесин, анын ичинде Ош облустук филармониясы тууралуу кеп козгогон. Ал имаратта оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөгөнүн, жараксыз абалда турганын айтып, жетекчилигин алмаштырууну сунуштаган деп жазган Аргумент KG сайты. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Буну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда иннен келди сунуштайбыз. Иннен келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат, хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат.
Жол тескөөчүлөрдөн качкан унаада 3 адамдын каза болушу кырсык болгон жерде тартылган видео тарады. Бишкекте жол тескөөчүлөрдөн качкан унаа жол кырсыгына кабылып, ичиндеги 5 кишинин 3-өө ошол жерден жан берди. Ооруканага 2003 жана 2005 жылы туулган жарандар жеткирилген. Социалдык тармактарда кырсык болгон жерде тартылган видео тараган. Айпери Медет кызы Хорватияда турнирге катышат. Айпери Медет кызы Хорватиядагы турнирге катышат. Бул тууралуу Маданият министрлигинен билдиришти. Айпери Медет кызы 76 кг салмактагылар арасында чыгат. Рейтинг топтоочу турнир 1 февралдан 5 февраль күндөрү Хорватиянын борбору Загребте өтөт. Буга чейин аталган турнирде Айсул Тыныбекованын да катышаары маалым болгон. Тыныбекова 3 февралда турнирде 62 кг чейинки салмак ченинде беттешет. Текебаевсиз кыргыз коому туңгуйка кетип баратат. Бизде аксакалдар интеллигенция деле жок экен. Коомчулуктагы кыйчалыш терс көрүнүштөргө үн катып, элди туура жолго багыттай тургандарга суу сап калдык. Каймактардын баары кошоматчы болуп кетишти. Мындай шартта эрксизден Өмүрбек Текебаевди эстейт экенсиң. Эл башына күн түшкөндө же кандайдыр бир кризистер орун алганда, бийлик мүдүрүлгөндө, айтор оор акыбалдарда ата мекендин лидери жол көрсөтүп, чындыкты айтып жалтанбай турчу эле. Көпчүлүк ошого жараша багыт алчу. Азыр болсо башсыз, чакчалекей түшкөн чөйрөгө айланып баратабыз. Көрсө Текебаев бизге керек экен деп жазган Чындык медиа сайты.